Кейде кыйроо бир күндө келбейт экен. Ал акырын келет. Сен байкабай жүргөн майда шалакылыктардын эртең бүтүрөмдүн эч нерсе болбойттун көлөкөсүндө чоңоюп отуруп бир күнү үстүңө кулап түшөт экен. Бизнесте тактык жоголгондо адам өзүнө ашыкча ишенип баштайт. Бүтөт да, жетишем да деп жүрө берет. Ал эми бүтүрүлбөй калган иштер убакыт өткөн сайын үнсүз чоңоет. Сен аларды үнүттүм деп ойлойсуң, бирок алар сени унутпайт. Ошол кезде менин жашоомда сыртынан эле эмес, ичимден да урай баштаган. Руханий жактан кыйналып жүргөн убактарым эле. Кейде ойлойм, адам катуу сокку жегенде жаны эки дүйнөнүн ортосунда калып калат окшойт. Ошондо сезими да башкача болуп кетет экен. Же түш аркылуу, же жүрөк аркылуу бир нерселерди алдын ала сездирет. Бир түнү түш көрдүм. Тоо жолу менен келе жатыптырмын. Айлана сап-сары дантала, асман тунук. Мен баягы бизнесим гүлдүп турган убактагы кара жол тандабасымды минип алыптырмын. Ал кезде мен түрктөр менен иштечүмүн. Иш жүрүп турган, акча айланып турган күндөр. Бирок ошол эле адамдарга акырында $40,000 карыз болуп калгам. Башында мына берем деп жүрүп убакыт өтүп кеткен. Алар улам телефон чалышат. Мен болсо шартымды айтып түшүндүрөм. Алар түшүнгөнсүйт, бирок кайра эле башташат. Түшүмдө машина тоодон түшүп келе жатып, капысынан көзөмөлдөн чыгып кетти. Бир оңкостоду, анан дагы бир маалда жолдон учуп чыгып, данталаны аралап барып, терең анга кулап түштү. Мен эмне болгонумду түшүнбөй туруп калдым. Ошол маалда баягы түрктөр дагы башка адамдар менен келип, аңдагы машинени көтөрүп алып кетип калышты. Ойгонуп кеттим. Түшүнгөн да жокмун. Бирок жүрөгүмдө бир оорук калды. Убакыт өттү. Кыштын акыркы айлары эле. Бир кезде колумда болгон нерселердин баары акырындап жок болуп отуруп, жалгыз гана жашаган үйүм калган. Ал да банкта күрөдө эле. Мен болсо дагы эле тырмышып, жашоодон карманып турган адамдай элем. Балким бир жерден жол ачылып кетер деп үмүттөнөм. Ошондой күндөрдүн биринде мага курбум чалды. Тиги түрктөр келишиптир. Мени менен сүйлөштү. Дордойдогу контейнеримде өткөрүп бердим. Бүгүн сени менен сүйлөшүшөт экен. Мен жөнүндө эч кимге айтпай эле койчу. Мен алар менен болгон жумушумду бүтүрдүм. Болгону сени да даяр болсун дегеним, деди. Телефонду кармап туруп, ичим муздап кетти. Эмнеге эртерээк айтпады? Бирок андай учурда адам кимге таянарын да билбей калат экен. Күйөөмө айтсам, өзүң барып сүйлөшүп кел дейт. Каралар аралашыптыр деген сөздөн өзү үйдөн чыкпай калды. Бир туугандарга айтайын десем, намыстанам. Айтпайын десем, жалгыздык. Колумда болсо бир тыйын акча жок. Товар өтпөйт. Үй болсо банкта, башым туман. Ошентсе да бардым. Алар чакырган жерге жалгыз бардым. Бир тарабы коркуп да жаттым. Барганда болгонун жашырбай айттым. Жалгыз үйүм калганын, ал да банкта экенин, күрөдө экенин түшүндүрдүм. Бирок алар түшүнгүсү да келбеди. Банктын $46,000 карызын төлөп, $150,000 үйдү
$86,000 алып койушту. Баары ушунчалык тез бүттү. Кыштын күнү бизди жылуу үйүбүздөн чыгарып салышты. Ошондо гана адамдын дүйнөсү бир заматта кандай урай турганын түшүндүм. Көчөдө калдым. Бир кезде жылдап чогулткан эмеректерим кар алдында чачылып жатты. Мен болсо алардын жанында эмне кыларымды билбей туруп калдым. Ошол күнү мен үйүмдөн эле чыккан жокмун. Мен баягы өзүмдү күчтүү сезген жашоомдон чыгып калдым. Кийин көп ойлондум. Түшүмдөгү анга кулаган машина жөн эле машина эмес экен. Ал менин жашоом экен. Ал эми аны көтөрүп кетишкен адамдар мен колдон чыгарып жиберген тагдырым экен. Ошондо түшүндүм. Кээде адамды кыйраткан душман эмес болот экен. Өз убагында чечилбей калган маселелер кыйратат. Өзүнө ашыкча ишенүү кыйратат. Эртең деп жүрө берүү кыйратат. Анан эң оор учурда сенин жаныңда ким каларын жашоо өзү көрсөтөт экен.